Assalomu alaykum Quvonch aka, qanday, yaxshimi? Yaxshi, отлично даже. Yaxshi. Mına siz Qutman Quraqqa geldingiz. Balda chaqalardı üylöp jaylap degendey. Ana şu jön ele şey sala berseniz bolgoy. Bu şu kayrımdуулuk degen bu жасоо şu elderden akça çoğultup muhtajlarga жардам берүү деген bu балекет оор ишти kantip emne olup başlap aldınız? Mınday eкен de, men hazır kızday suroç. Men de aytçınım, atam aytat dendi. Jönle jata berбей eкен musulmanım hem depçi. Özelliği qarganda adam qajınıp kılat eken de, qarganda. Akılın jetip, alın jetpey kalgandan qajınıp kılat eken özü. Uşunday eken de özü. Köp nerselerdi bayağı murun, beker vakit ötkörüpmün degende emede kılat ekensin de. Şu qarganda qajınıp kılat eken onu men de düşündüre albayım onu keyin özüm men oz rasma çıkkanda düşünөsүн да кыскасы. Мына кайрымдуулукка келип калган себеби мындай биз айтып атам го руханий байлык дегенди элдер түшүнбөйт. Баягы китеп окусаң, ырларды окусаң дейт го. Олар ошол окуганда адам боорукер болуп калат да, боорукерлик. Мен үй бүлөмдө ошондой бүт эле мен теңдүүлөр ошондой китептерди окуп, окуганда жөн окубай gıcırlanan yerine gıcırlanır sezim payda olur. Ruhani baylık degenin oşol eken. İylay turan yerde oşa iylaysın. Şöyle kitapke iylaysın okuvat. Olsa kino görüvat. Oşanto adamda oşol adamga taandık ulu sezimler payda olur eken de. Oşol men uyuma oşo köp kişiler gelçü. Bala kezdele her kanday taqdırlardı görçelek. Jetim baldar, bizden de öyle baldar gelip biz zaten özünün aldında oynap jursek olar oşo gelip koyçuman boluşup, biröylerdin koyun bağıp, ana surasa qatenesi yok. Ana biz bayağı jegen tamağızdı, konfetağızdı bekitip beri, oşan töle жүрген kişileriz de. Oşal mınday boğra çitron nesiler olsa azdı dil açıp ketet düşünday da. Oşal men aytып atam ga, bu уже köp жылдардан бери ошо колдон келген деле жардам берип коюп, даже мен ушундай таң калыштым эле, ош көрмөктө иштейт элек да. Ошол жерде bir baykuş otursa, ушундай аянычтуу бир otursa, deyip çöntөгүмө карасам, жыйылмасам болот да жол кире. Уже калбай калган башка. Ошону берип коюп турган үйгө жөө келген учурлар болот эле. Анда жолдо келе айтып, мынчалык болбосоң эмне болот экенсиң деп кайра өзүмү сөгүп, кайрадан жакшы иш кылдым деп сүйүнүп. Ошол иштерди эми азыр улоотамда баягы кол жол бошоп калды, бала чакка чоңойду. Кол жолум бош анан. Кичине болсо да колуман келген ишти кылып берейин деп аракеттенип атам да. Şu sizdin esingizde var mı şu en şu siz жүрөгүңүздү толкуткан şu такыр унуталбай турган бирөөгө кылган жардамыңыз же бирөөнүн жашоосу ушул азыр эстеңизчи, мен şu шак эле берейин мурун бербей азыр эстеңизчи мына. Азыр эстесем эми көп албетте мындай кээ бир нерселерди адам чыдап карай албай турган нерселер бар, албетте андайлар бар. Аны элдин баары эле көрүп атат, колунан келишинче жардам берип атышат. Бирок мен эсимде кала турган нерсе, мындай өзүмдө сыймыктанып кеткен нерсе болду да бир жолу. Түнкү саат 12-лерде бир кыз. Эми ол кызды сөзүнөн, үнүнөн эле элестетип атам да, жаш эле кыз, келин. Ава сиздин атыңызды угуп звонить этип атам, мен Москвадан звонить этип атам дейт. Москвадан звонить этип атам. Эч мүмкүнчүлүк бол күйөөмү алып келдим эле. Башынан ооруп, ошо башына операция кылдырдым эле дейт. Анан болбой калды, өлөт деп чыгарып коюшту дейт. Анан эми тирүү алып кетейин десем, самолетко салбай атат экен. Самолетко салбайт экен да, өлүм алдында жаткандарды салбайт экен. Скорый менен апарайын десем, 500 000 сурап атат, 500 000 рубль деди. Эми скорый менен да апарып атканда жолдо өлүп калабы дейт, эми анча акчам да жок дейт. Мен ушу Москвадан кайрылбаган жерим калбады дейт. Бирок аябай мындай кыйын, эми баягы башка түшкөндө кыйын болуп калат экен адам. Ошол баягы мурдагы операция кылган жеринен чыгарып, Подмосковьяда бир больницага жаткырып коюп, күйөөсүн. Анан өзү ошентип чуркап, анан ар нерсе кылып көрүптү да, посольствосуна башка мүмкүн болбой калгандан менен акча сурап чыгыптыр да кыскасы. Менде андай акча жок. Каердексиң десем, аксылык болом деди. Мен күйөөң да каерден болот деп сурап, мен аксылык болсо, значит, күйөөсү деле ошол жерден экен да, анан баягы чыгам мен сразу эле Facebook'торго, TikTok'торго чыгам. Аксылык туугандар давай ушундай бир кызың аркалап өтүптүр, ушуну
akça çoğultkula dedim. Alar bir-birine aytып öyle akça çoğultup atıştı. Oşol Rossiyadagılar dele, bul jaktagılar dele akça çoğultup attı. Ha men da oylonуп баягы өзümün kızım talada kalıp kalganda oşonday положениеде болгондой uykum gelbeyt, ne kılsam eken dep turup elder uktap atat. Oşo kezden Tawakkel'de Ulukbek Ormonovga Jogorku Kengeşiň deputaty men al indilerim köp baylanıştan. Oşoga zwant etip men mындай bolup atdyr. Sen ne kılabız em? Salbasa salbayt da kanday kılabız dep anan al oşol Kırgız trafik bar eken, Kırgız aviatrafik. Oşonun jetekçisi kemindik jigit bolat eken, azыр аттарын unutup kaldım. Oşolar menen süýleşip özü erejesi avia ereje boýunça mümkün emes eken ele. Bayağı jerde pasoyla munalar kılabilmegende muna men şıltap olup, Ulukbek Ormanov şıltap olup, oşo aviatrafiktин jetekçisi ugovorit etdi oşo jigitти. Eптеп alıp geldik da kıskası. 1-2 sutkanın içinde alıp geldik. Bayağı 500 000 emes anan arzan ele oldu. Gidette oşo akırkı 3 mestasını neme kılatken. Bul jaktan Bişkekten vraç uçup bardı bayağı anesteziyolog dep koyuyor bir kıskası. Oşonu alıp geldik da anan abdan kıynalgan eken dalgız. Gelgenden keyin al jigit bir 5 günden keyin öldü. Kızı anan oşo ölgönden keyin de oşoların ata-enesine rahmat aytkany, bayağı kızdın bolsa işte kendine gıyratkanı yok, tiri kalgan yok, öldü. Şu esinde kalıp kaldı. Anan dagı bireme adam katı hareket kılsa bolsa men kimmin? Çemelim yok, cahillik sovetinin deputat emesmin, cever konusu hiç kim emesmin de. Oşo kolman gelet eken, oşantip bayağı deputatlar telim alat eken, kolman gelet eken de pasoldun kolundan gelip olan iş benim kolman gelse este kaldı da. Elçi. Este kaldı da bul. Ama oşoğan daha köp da işler en esinde kalgan oşo kaldı. Atakta bayağı bir sendele görgensizler. Dayan degen bir 5 yaşar bolan jönetmedik bile hazır bir 2. klasda okuması gerek. Oşol bir jol bayağı Konçava men ayıktım dep kıykırıptır da. Kıykırıp. Endi geçen oşo kulağımda turar. Men ayıktım dep kıykırıp attıptır. Oşolday bir süýnüşde uçular bolat eken oşolar este kaldı. Şunday. Siz mına darı satıp, balık satıp şu tirçilik kılgan kişisiz. Ova. Anan hem bazarga çıkan adam bilimdүүлүгүн jogotup neme alıp kalattan siz dagı bilimdüsüz, ne tımba okuyusbu je kanday sözünüz jayında. Men bilimdi özümde de bilim bayağı taşka tamga baskandaydı. Bul kalıveret ömürün ayağına çeyinde kalıveret. Birok men bazarda jürdüm. Al egerde kandaydır men bilimim gerekli yerlerde olsa al daşı örçeytiledi. Hem oşalla koğumda jürdüm. Ötedele bilimdüğümün, ötedele akıldığımın değil. Birok çınığı bilim özü turmuştan alınıktı. Sen karapayım adamlar, tembolu benim bilimimden karapayım kişi olup alsan, koluna işteke gelmese, senin içindeki serjant milisiyada gelip korkutarsa, bir bazarın kontrolörü gelip korkutarsa, bir inspektör gelip korkutarsa, realde oturmuştu bilesinde. Realde oturmuştun, Turmuştun akademiyasında bitesin. Altında öyle şu paretka kılıp reyinde bu şu gelip asılı ota olsağa, ce başka meminen, Turmuş bel bitesin de kıskası. Ben öyle. En çoğun bilim bu Turmuştun akademiyası. Bunda siz Politek'ti bütkönse? Ben Politek'ti bütkönse. Kızıl diplom bile. Eme canele bitkam içindeginde kızıl diplomda koşup-koşuptur. Bayağı. Hem kızıl diplomlardan tüzük bolup atmayayım. Ben mektepte 6 medal men bütkam. Ha, mektepte 6 Sovetler sayesinde gezinde orta mektepte 6 medal men bütüş. İnstitut dele men krasny menen bütte turgan znaniyam dele men dele var bolçu. İşte tertip naçarlar. O gezdele mындай турасyn эле айтайынчы. Biz aytып atpayız Sovetler sayesinde layıqayım olçu, korrupsiya jok ele dep. Jok men 74-nji okularga tapşyrdım. Oşa gezdele уже para sara bolup kalgan eken. Anan даже men şu 20 yıllıkta 30 yıllık bayağı mektep bütkönde joluga barganda men sözüm ne oldu? Özüm söylegen sözüm biremde. Agaylar men şu nar jakta işledim, ber jakta işledim. Instituttan okudum, başka oldum. Birok mektepte mugallimde taza kişilerdi görmödüm. Sizlerden başkasının bari ele başka kişiler eken degen bir ben bayağı tilçi emesmim de tilim jetmedi men oşonu aytdım. Atkeni bir gana tazalık oşo mektep mugallimleri eken al gezde sen jumuşçunun balasısın bu
Reistin balasısın ne olmuyor? Жақшы бала болсаң, қиын оқысаң, класском қойшы олар. Ушундай эме багыңа туура коюп берет да. Институтта уже баягы ар бир мугалимдин эле өзүнүн сүйүктүү өзү өткөргөн студенттери бар экен, ошолорду сүдүрөйт экен, ошолорду красныйга жеткирет экен. Анан действительно красныйлыктар албай деле калат экен ал ошон. Ол бул кыргыз болгон жерде ошолор болгон экен бар. Сиз жол инженер экенсиз, жолчу, курулушчу. Анан эми ушул сайыздан кийин деле мынау жолчулар жакшы иштеди, жакшы жашашты, байышты дегендей жол салгандарчы чоң кызматтарга барышты. Анан сиз ошол кесибиңизде эле жүрө берсеңиз болбой эле, базар корбой эле. Мындай экен да, шунчалык баягы адамды аң сезим эмес, өзү кекиртеги башкарып калганда, кекиртек башкарып калганда ошондой кишилер топтолот экен кадыресире. Коррупция деген бул паралуу эле эмес ал. Коррупция деген ол көп кишилер биригип алып кылган ишти коррупция дейт. Ошондой коррупционный ходдор ошондой эле бар болчу. Мен эми азыр балким менин иштегендердин көбү өтүп кеткен, көбү билет, эмнени айтып атканымды түшүнүшөт. Ошо кезде эле бир уюмду, например, жөн эле завуз кылат чечет экен да. Начальникти завуз кылат коет. Анткени завуз кылат деген акчасы болот ол. Завуз кылат акчасы болот да. Ол трест начальниктер менен жакшы болот экен дагы. Анан ошол эле коет да. Алар жизненно акылдуу, принципиалдуу кишилерди коюп экен жетекчиликке. Дайым баягындай айдаган жакка көнгөндөрдү коюшат экен. Ошол жерде мен азыр эми ушундай балдарды айтат да, азыр эми сен болосуң деп бирөөлөр да айтат. Анан мен таарынам, мен деле кошуп койбойсуңар арасына. Кубаныч, сен деле жетекчиликке жарайсың деп айтпайсыңбы дейм, бир агам бар эле. Мамат ака деген раматылык болуп кетти. Десе ол айтат, экөөбүз жөн эле жүрөлчү, экөөбүз деп теңебей атат да, көрсө коом ошондой болуп калган экен да кыскасы. Кыйын кишилерди наоборот шылдыңдап, сенин колуңан келбейт дегендей. Анткени чындап эле колуман келчү эмес экен, анткени боптур дей албайт элекпиз. Анча мынчага боптур дей албай, өзүбүздүн оюбуз бар кишилерибиз. Хопака боло албайт элек да. Ошон үчүн дорожниктер өтө бай болгон себеби ошолчу. Хопака дешип алып, ошол бири-бирине берип, жакшылап уурдап, анан да чоңдоруна берип, эми ол менин табиятыма, менин тарбияма туура келбесе керек. Ошо эми айтайын деген жанагы көп долбоорлор болду да. Эгемендик алгандан кийин жол салганда көп кредиттин көпчүлүк бөлүгүн Кыргызстан жолго алды. Анан ошол долбоорлорго сизди чакырбадыбы жумушка? Жок. Сиз эмнеге базар ачып кеттиңиз дейм? Жок, мени айда бергенде иштен кетиргенде. Эмнеге айдаган? Эмнеге айдаган? Эми айда ошол кезде кетпей койсом деле болчу экен. Мен мындан атай приказ чыгарышкан эмес. Мен тоюс өзүм кеткем. Мен баягы мага качан иш беришти? Уже 92-жылдары уже айласын таппай калганда, уже организациялар жабыла баштаганда, айлык жок. Бензин жок, иш жок. Ошол кезде анан эки организация. Ошо өзгөндө МДСУ, ДЭУ деген бар экен, экөөнү бириктирип дагы ошол кезде дагы начальник коюпту, жетекчи коюпту, главный инженер. Ол билишкен, менин акылымы, билим керек экенин билишкен. Мен ошондо түнүгүн иштедим. Ошондон бери мен азыр ошондойм да, азыктайм. Где-то бир 4 саат, 5 саат уктайт элем, калган учурда эле ошол эле түнүгүн иштеп атып, өзгөн районунда ошол организацияны мен эмне кылдым. Эч ким айлык албайт, менин жумушчуларым айлык алат. Эч кайсы организацияда өзгөн райондун акими ошол кезде Сапарбаев деген аксакал эле, ошонун машинасында мен заправкалап берет элем. Эч кимде бензин жок, менде бар. Анан ошондой иштеп атам, мен дагы үмүт кылып атам, эми начальник койсо керек, же башка жака койсо керек десем, анан иш жакшы болуп, баягы майлы сүттүү болуп калганда анан бирөөлөр келиптир, анан сизди ушу суранып атат. Мурдагы эле ишиңе иштей бербейби деп айтат деди да. Мурдагы ишим мастер болчу. Анан мен ушундай ачуум келип сөгүп олорду. Мен ордума менеңерди коесуңар, калганын коюп бүттүңөр деп турган. Ошончо ала капты көтөрүп алып Казакстанга кетип калгам да. Казакстанда да бир кызыктуу окуялар, акимдер менен мамиле түзө калыпсыз. Болгон, анткени эми баягы акылың болсо, тилиң болсо, любой кезде эме кыласың да.
Men barsam oşo кезде эми карабайсың. Мен Kalpak satkanyň okaýaňyzy dagы aýtdyňyz. ошону айтып атпайм. Мен дагы эми мындайча айтканда ойлон, мектепте алтын медаль менен бүткөн киши, жогорку билимдүү киши, амбициям бар эле да мен деле. Келечекте министр болом, керек болсо мен Турдаков Мусуалиевдин ордуна первый секретарь болом деген амбициям бар эле да бала кезден баштап. Анан эле барсам эле бир маал эле Кызыл Ордодо түрсүк сатып отурам, түрсүк, майка. Анан баягы жакшы культурный эле баягы эмне деп коет, бир жаш балдардын эмеси баягы позынкалары. А так женский түрсү, мужской түрсү, любчүк каякта. Ой, жүрөгүм түшүп калбады мен ал кандашым ээрчитип барганда көрсө бүт эле кыргыз байкуштар ошо кезде онун башканы билбейт экен. Кыргыздын баардыгы чогулар ошо түрсүк, майка эле сатат экен. Кийин азыр ойлонуп көрсөм баягы көрсө ол түрсүктү, например, Оштон 3 сомдон алат экенбиз да, Казакстанда 15 сомдон сата берет экенбиз да. Акчабыз аз экен да, бир үйдү сатсак бир болбогон акча, ошоганан көбүрөөк түрсүк алып барып эле анан ошентип сатып атып. Ошентип атып деле 3 сомдон алып алып 15 сомдон сатып атып деле акча таппайбыз да. Анан ошондо ушулар кылбаган эмне кылсам экен деп туруп, ушу казактар деле бизге окшош калпак кийсе керек эле деп булар деп апарам. Казактарга калпак апарсам, казактар ол кезде вообще кийбейт экен. Эч ким албайт да. Анан кийин мынтип кийип көрүлүп, ой кыргыз болуп калдың деп бири-бирин мазактайт. Көрсө биз дагы ошондой мазактаган эмеге жеткенбиз мурун кыргыздар. Калпакты мындай кийип, шляпа кийишип, башка кийип, калпакты только эле малчы менен жылкычы кийет деп, атсталыйлар кийет деген сезим бизде да болгон. Казакстанда как раз ошондой экен ошо кезде. Мына кызларда да жүрдүм мен. Апарсам эч ким албайт, чын атасыңбы? Бир жолу бир аксакал келип айтты, каны ойноп кетти окшойт. Ой, бөркүң канча деди. Анан сизге бекер дедим. Эч ким албай атсам эмне кылам? Бекер десем, унчукпай кетип калды десе, анан элдер жанындагылар кыйкырып атпай, ой, сизге бекер деди го деп туруп, келип анан бекер деп анан бердим. Берсем кулжуңдап кайра сүйүнүп кетип атат десе, баягы казактар кайра чыкты. Эч курса патаңы берип койчу десе, ол баягы орусча өскөн казак экен, пата деле бере албайт экен эми. Ошентип жүрүп анан бир күнү баягындай эме болуп калды. Күз майрамы деп коет экен, эгемендүүлүк, Казакстан эгемендүүлүк күнү да экөө бир болуп калыптыр. Анан карасам эле базарда ол кезде как раз бизде мына демократия болуп, бүт колхоздор жоюлуп, эме болуп кеткен кезде бардым мен 97-жылдары. Ал жерде колхоздор бар экен, кадыр эле колхоз совхоздор бар экен. Обкому эми ошо кезде Сапарбаев деген эме болчу тоже. Кызылорданын губернатору сыяктуу. Ол илгеркиде экен. Биздин Акай ол кезде ондой телохранительдер менен жүрбөйт. Ошондой телохранительдер менен жүрөт экен баягы губернаторчу. Илгерки эле показуха экен да, биз сезим сразу өзгөрдү. Баягындай показуха. Эмелерде болсо күрүчтөр 20 теңге деп вообще марзан да. Сатпайсыңбы десек, алып коелу деп атабыз да, биз биякта Бишкекте кымбат 5-6 мешек алып коелу десек, сатпайт. Неге десе, азыр Сапарбаев келип кетсин дейт баягы. Областын акими келип кетсин дейт да. Анан аялыма баягы калпактар өтпөй атат да, бир кора кылып алып алдым мындай кылып. Алып алдым да жүрсөм, эмне кылар атасың дейт. Унчукпай жөн эле алып жүрөр, мен айтканды кыласың десем, болбойт. Анан бир кезде алын жанына жолотпойт, ал Сапарбаевчы. Начальник милициясы, прокурор, бүт областында чоңдор жанында басып келе атат да. Катар келе атат. Жанына жолотпойт, ал телохранительдер. Бир кезде анан ушундай момент болуп калды. Шаар чыгып эле мен андай кыскасы Кыргызстандын атынан эле куттуктап бердим эле. Майрамыңар менен, эгемендүүлүк майрамыңар, күз майрамыңар менен андай деп эле куттуктайм деп эле Сапарбаевна баш кылып эле калпактарды кийизе баштадым. Мен чоңдордун баарына кийип салдым да. Алигилердин эле оозу ачылып калды. Эмне? Обычно чоңдор эле сценарий түзүп алышат да. Меники 5 сценарий получилось. Ошо күнү керели кечкенен баягылар калпак кийип келер. Чоңдар. Бир кезде ал калпакты, короче, мен калпактын акчасын мынандай кылып беришти да. Аялым бир тултуңда жини келип, сен не? Бала чака бакканы келдиңби же казактар калпак базар эткени келдиңби дейт. Бир кезде эле сизди чакырып атат дейт. Бир кезде эле чогулуш болуп, анан бий болуп атат, ырдап атышат элдер ошода. Ким чакырып атаса, Сапарбаев дейт, чакырып атат деп, жүрүңдө эле бирөөлөр бийге чакырып калды. Бизде бийлеп койдук, кемпир өзү бийлесе эле. Кыргызстандан келген конок жакшы бийлейт экен.
dep birinci sıylık deptir bir koçkor verdi magaç. Bir koçkor. Ol plimden ne koçkor eken. Ana sapar bayıp çıkırıp alana ne kayaktansın şunda. Al görse bizden paçakçiski de bitken kişi eken. Oy fırınca men o şerde okuğam ana dep kazak. Anan kayranın aytdı. Bu kırgız buna koçkordu kayakap ketmegele. Daha avuçyan kılaylı şunu satı alga dep durana keyin. Buna çeti pervandaşalni dedi. Desene men alam büt kalkozun reisleri turatdı ol jerde. Kalkozun reisler. Göğüt bir gezde bayağı kalpak nakçasını bir 10 ese 100 ese kılıp oşa çakça aldım akşaydı. Şantık bunday çetkende Kazaklar oşanan giyin özlerinin kalpakları çıka başladı. Kalp etmesem. Oşanda büt kızlarda oblusunun çoğları menin kolman Kazak eme kalpak giyişken. Oşanday. Kızık olgan eken ha. Kızık. Anan bu oşo balıkты oşo Kazakstan'da öğrenip geldiniz mi balık satkan? Ha, men ailemde например men el jurtum kalp etedi. Bizde eme jokta şorsu var, taza su ile paşti jokta bulaklarla var. Ha bizde balık kayakta balık degen jok. Anan men balık jegen jakşı öğretilem anan. Bişkekte ekesi kımbat eken de, kızlarda da tüyü joktan ekesi arzan eken de. Anan oşonu alıp gelip öyle bir 23 saatte geçerek poyuz beni 23 bir sutkada. Bir jolle $1000 tav olsam bolu bir 500 kilo da yap gelip öyle. Oşon balık satkıç bolup kettim de. Alacaklarga bir nese parı alacaklardan balık ap gelip şu. Şant balık kaşant girip kaldım. Men sizde bir aksakalların bir jiyini olup buna profsoyuzlarda. O şerden birinci jol görgömde şülöp. Ana bu koomluk işlerge, jana aksakallarga keşi degenderge, janagı kızıçuu jana işlerge kaçan aralashtыңыз anan? Главный мынау Кыргызстандагы коомдук иштерге мен мына жаңы бийлик келип калды го. Ошондон аралаштым. Булардын ондай эмелер бар экен, коомдук уюмдар менен деле ишим жок болчу мен. Өзүм ошол айылым боюнча алек кылачу элем. Telefonda үйрөнүп алдым. Covid учурунда эмне болду? Менин айылыман bir агайымдын баласы өлүп калыптыр. Бирок ал бала биз менен жүрчү эмес эле. Основной балдар биз менен жүрөт. Ал бала башка жагыракта чоңоюп калган экен. Мындай башка айылда чоңоюп, анан биз менен көп деле катышы жок эле. Анан ошо бала өлүп калыптыр. Анан мен айттым, мен коркунучтуу болуп атпады Covid'да. Давай 60-тан өткөнүңөр келгиле деп. Менен ошолорду 60-тан өткөндөр болуп бардык. Тетиги моргко, республиканский моргто. Ал жерде мен таанышым. Главный специалист таанытылдым да, ошо мындай биздин инибиз өлүп калыптыр, бизге бер деп. Короче, Пабыл да. Эртең мен 9 барабыз, кечки саат 4'te алдык. Элчинде эле биринчи күндө көп өлүптүр. Биз эми байкап турдук, ошо кезде орустар болсо ошо жерден эле бир эмелер болот экен, шыңгырактар бир бала кылып, орустун поптору ошо жерден эле ошо жаназасын окуйт, эмнесин окуйт, сразу мүрзөгө айдап атты. Бизге болсо врачтар айтты, ошо bizde ар бириңерге сопровождать бергенге киши жетпей калды эми. Туугандар үйлөрүнө апарып агыла, сразу барып жайга койгула деп эме кылды да, мүрзөгө койгула деп. Биз правда үйүнө алып келдик, бирок киргизбей сыртында жаназа окутуунан алып барып койдук агайыбыздын баласын. Ошондо мен корктум чындап эле, анткени эл ушу кырылып калат окшойт деген сезим болду. Анан ошо кезде эми туурасын айтыш керек, президенттен үмүт кыласың да. Телевизордон 7 күн мен президент көргөнүм жок. Мен деле акыл эс түгүшүм да, карап эмне дейт экен, президент эмне дейт экен, ушул чындап эле ушундай жаман оору, дары-дармегибиз бар экен деп. Ошондо 7 күндөй жок. Анан менде ошо Куршаптын группалары бар болчу, ошо ал жерде бир эмебиз бар эле, Куршаптын зав поликлиника, заведующий поликлиника Гүлмира деген келин бекен. Ошо эмелер сурап атат да журналисттер. Кандай андай дары-дармегиңиз бар десе, ал жок деп айтты да. Эчтеке жок деп айтты. Десе аны тиги сразу эле уже чыгарып атат, иштен айдай турган болуп калышты. Ошол жерде мен каттыгыраак уже ачуум келип анан сүйлөй баштадым да. Айдабайсың, жок болсо жок деп айтат да. Бар калп айтып атат, бизди подъел деп айдаган атышыптыр. Ошол Гүлмира себеп болуп, анан мен бая баштаган коом бар, ал жерде Алмаз деген
Enim var Kaldıbayев Almaz деген. Al oşa Kuşap'ta çoğaygan эле да, Kuşap'ta mektep turganman tanışları köp. Dabay Almaz gruppalarına tüzgülü. Oşa Kuşap'ta gruppalarını tüzgülü de bir 5-6 grup. O gözde bir gruppaga 250 kişi batçı. Bir 10 çaktı gruppa olup ketti. Anan dabay mevcut. Kırılıp kalbaylı, akça çoğultaylı da deri dermek bir bele kılaylı. Skori da joken, deri dermek joken. Oşa mamleket kılsın dep kütüp otursa menin sezimde el kırılıp kalat da. Anan oşo talada жүргөн балдар деле кошулду, Россияда жүргөндөр баягы Facebook'тарды иштетелеткен да ал жаштар. Ардан бери топтолушту. Ошентип ата журт Куршап деген бир фонд ачылып кетти. Мурун Куршап өнүктүрүү фонду деген бар экен. Ол эки команда жарышып алып анан акчаларды чогултуп, Москвадагы балдарга акчаны жөнөтөт. Алар Клексон, Гепарин деген дарыны Куршапка жөнөтүшөт самолет менен. Келип баарын күтүп алганды бүт WhatsApp'та көрсөтүп турабыз да. 3100'den gelgen oşa darlar. Bu жерде Бишкекте 15.000'den satılıp atkanda Kuşapka 3100. Kanday kılaylı dedi. Beker berdirgile. Elдің barılı orvasa ertep. Beker berdirgiz attık. Bayağı vraçların spes adejdalarını yap gelip. Kadimki dele bayağı bir çoğun organizasyada dele iştey başladık. Oşanın aksakalı olup turalım demen. Oşa jaşlar tümele jarışı işteşti bizim Kuşap'ın balları. Oşantı bayağı darlar beker bergişti. Anan bir Kuşap Önüktürü fondu degenimiz bolsa Skori alып berdi bayağı больницага 700 kattı hareket menen da birlikte olup jakşı kıldı da. Oşa birinci oşa bizim altın beger geç degen bala ekenler oşol jönötüp atkan bayağı darlardı. Oşa biz akça jönötöz olol. Bir iki üç gün özü gelip attı. Ananla bir gezde karasak mağarının balдар dele jönötüp atı. Özünün jerisinde talastın balдар dele dar jönötüp atı. Oşanday çoğun kıymıl baştaldı da pandemiyada. Şantı emmi kandayda bir dengelde elimizdeki içine. Oşandan men bayağı düşündüm de hoca. Göğünçe men dilem okuğamından sezim jeteti, logikam jeteti. Göğünçe eller çoçula oruvattı da balkim bilmeye kalganda hiç tım tırs bolsa bayağı girip kokşa öyle jötölüp pötölüp mança mınça söylüp emi olacak eken. Göğünçe korku sezimi zaman eken de şokuy palazeniyaga çüreldi de. Şunday reklama zaman eken Liboya'dan da şokuy palazeniyaga çüreldi. Oşa gezde immunitetleri de tüşüp ketdi. Oşal emek күчтүү olup oşondan öldü. Olasa egerde el bilbegende buna men azırkı günlerde Nurgaz sen görüp жүрөсүң го баягы эмелерге барабыз го жыйынтыкана сыяктуу больницаларга барганда. Ал жерлерде өлүм житим болгон эмес. Анткени алар билбейт болгон ондай оор келгени келбегени. Бизде мындай акыл эстүү кишилер ошо чочулоодон дагы көбү. Ошондон баягы музыка терапияда кыргыздар силер толуксуңар, оорубайсыңар. Силерге мына музыка терапия деп баягы ойногон. Ошонан ойноп калдым машалла. Мына эми азыр bir болжол менен канча сомдук, канча миллион сомдук жардам бердиңиз жана жолдон сырткары. Кайсы элдерге? Al gezde pandemiya üçün de bir 6 milyondan. Andan beri men çin aytsam bilmem. Потому что мындай кылдым да мен күнүгө 1 сом деген идеяны көтөрүп чыкпадым. Bir ayda 30 бар экен 30 сом. Bir жылда 365 деген мен ойлогонмун 7 миллион элтен катышат десем. Элибизди бир нерсе катыштырыш аябай кыйын болуп калыптыр да. Албетте, бирок ушундай нерсенде душмандар болот экен. Бизди иштете койбой ошо WhatsApp группаларыбыз талкалап, мен эми багым талкалап туруп алды. Anan azır, yok tüzgele жерden berdik de. Men bilmeyim, öteli köp. Onların içinde kança üylerde kurup verirdik. Anan men bayağı elder birbirine koşulayamazsa, men Liboya'ga koşul. Bir baldar emek kılıp atsa, kayrımdılık nersen. Men onlarga koşul, oşularga da жерden beriyorum da, hiç emek kılıp oturmayayım. Anan bayağı bir kızga üy salıp verdik. Oşan aytsanız genelirek, kандай olup kaldı şol? Kыздın үйü püttü. Oşo kandayça oşo sizge çıkıp kaldı, asel çıktı, özü görüp başladınız. Yo, men televizyondan görsetkendi onu. Görsetti, anan gördüm. Anan adamlar жерden bereyim desin dele korkup kalıptır hazırç. Çöte men neme priложение alsam birinci uçukmay koştu. Anan giyin nasıl daha bir em olup kalıp, anan nasıl baylanışıp kaldım dağı. Hatta özüm barıp göreyinçi deyip görüp. Anan mel şetek meni kandaydır bir dengilde tanıp kalganda. Ana aytып чыктым, мына кыз кичинекей кыз, мына үй салган атат деп. Элибиз жакшы экен колдоп. Жада калса баягы министрликтен дале колдоп кетти, бийлик колдоп кетти. Кудай берген Базаров беле ошол. Базарбаев. Ошонун коллективи аябай жакшы колдоду. Сонун үйлүү жайлуу болуп калды, конкретный үйлүү. Кызыбыз эми окуп ошол жерде жашап атат. Нормально.
Men summasını bilmey kaldım. Anan men последний bereme. Mında özüm bar algan yerlerge barıp jön ele. Çın da öyle Allah'ın razılığı için. Misal bireler tart berse da buna tart kılıp bergenme çıkargan mamınçı son berdi etkende. Maga işteke bergen gezde de albayım da şulla. Jön ele çın da öyle men ne beker çıkışımın tart koyma kança küçüm yetetli. Tartıp süylep koyam boldu. Ulan yaşal kayırlık bolsa şol jerini aytıp bundan da orken dokumentlerini görüyorum. Çında öyle şu bolgan bolsa şon çıgar özüm nem bankın koyup atağız. Anan düşkönlerine düşüp atatayım. Bilmem, man esepte mümkün emas al. Men eçerle kur dese bir 20 milyon, былтыртан beri bir 20-30 milyon da jadan bersem gerek. Men şılta olsam gerek. Şonday elderge düşkönüne men antkeni ötte köp kişiler tarttım. Tarttım, jagaştırdım Facebook'a, TikTok'a. Nerse bardığı oy nerse emes. Özün özüne çoğul örbeyt. Şu nersenin bağısıqanday oldu sizge? Siz üçün qanday? Emne tapdınız, emne joqotdunuz degende. Men tapdım bile. Men bu açayın buna jol kurdum, gördüңөр go. Özüm içkim emasmın, biroq bir jönlü bir ministrde ele komanda berip atam. Oşonu eli ugup atat, oşonu kılıp atat nesi var eken. Özüm elim, özü jaktagı özgöndün hakimleri dele ugup attı meni. Bul men üçün jönököy köçöde kalgan kişi üçün mınday çetkende. Köçöde darыбыз, koğun satıp kalgan, balık satıp kalgan üçün sıymık da. Oşolar sıylap, gubernatorlardan beri sıylap, Verhovный Sovet'in deputatlarına Ulukbek Ormonovlar koldop, jada kalsa prezident özü çıkırıp alıp akça berip atsa maga. Kamçıya Kıdırşayev çıkırıp alıp durup kayagın pütürüp bereyin dep atsa. Men üçün sıymık da men bul em olu akça menen de septelbeyt de bul ulu nerse. Özün gördüң de ötkende Çeti Duan'ın akındары ırga koşsa meni kak Lenin'de, Stalin'de kılıp. Bu sıymık da men üçün. Ol kantı ne menen esepteyim men. Oşonda kitap çıkarıp atsa bul özü en çoğun baylık bul avir. Avir de. Turabı. Men ile faydalanmayım onun. Men men görbөгөн o jeti egerde tınçılık bolsa 7-nji pokoleniya da baldarımda sıymıktan attı. Ben oşonda iş kılalım. Ben köp nerseni unuttum. Utturganыңыз? Utturgan hem uttulasın da hem den solum gitti elbette. Den solum gitti. Gede şunday jaman kişiler olat. Çın jüröňe kılıp atsaň şunday jaman sözlerde aytat. Ger şunday adam hem münöz özertirdi ökende. Kevler özleri kıynalıp atat da jol. Oşolar pütür atkanda oşolar mantip şümşü buzukluk kılıp turganda az remont begalıştı ja. Pamayama düşünüş takşayt. Bu kişiye proç bunu sındır elbeyt egemiz hep. Düşün takşayt hem. Men gözüm yok jerde jumandap jürüş etmiş biroq menin WhatsApp gruppalarımda palan pukun jerde menin gözümce tiş elbeyt hem turasy. Şu jol boyunça da bir malumat berip koýaly. Buga çeyin köp aytyldy jana 50 milyon so'm kantip ne oldu şu gözünüz yetti mi şu? Men aytpayam pandemiya uçurunda 6 milyon çolduk bu. 50-100'ge düşünüp kaldım jakşı. Anan al jerde da bilesin de kimler berip atkany dele bilesin. Privilegiýasına karapayam el. Ondan sırtlar şu pandemiya uçurunda biz elden bar jatkanda özüm aýlym bar da. Men oşo muzikany oşolar oýnadym o töçülükler dep aýtgam. Kırgızstan dep aýtgam. Anda gezde men bilbeydiler munda Facebook'tar bar ekendile. Men WhatsApp gruppa tüzgön diýen bolganlymda. Oşalarga bayağı muzikan jönetsem oşol büt Kırgızstan deyilip kettirdi. Oşa muzika. Oşa gezde aýlymdagylarga aýtyp atam, men dile oýuma gelip atatdy. Ne üçin bizdi Hudaý Taalam ne üçin men nakazat aýtyp atat depçi. Anan murun ele bir programam bar ele. Bir agaýybız bayağı estelik kuramda ölüp kalganda 37 yaşında Saka degeniz bar ele ölüp kalgan. Oşa gezde agaýlarybyzdyn golu tigen ol estelikke golu tigen kişiler bul dünýäden ötüp ketken agaýlar. Oşol bir kana 85-nji ýyldan başlap bir 15 ýyl, bul jagy 20-35 ýyl 35 ýyl turupdyr da işteki bolboy. Paşty 40 ýylga jakyn. Anan oşonu pütürüp koýalçy. Oşol biziň atalarybız biziň erkinlik üçin batyşka baryp atı zatı menen jogolup ketdi. Oşada galyp ketdi. Oşolardan bir atlaryny oşo bir taşka jazdyryp koýal dep. Oşonu başlasam da elleri sıraz akça jynaý başlady da.
An oldu. Bayağı pandemiya maga tajriba boldu. Ekinci andan men de psikologni elibizdi bilem de. Jakşılıkka çındap, жалган айтпасаң барлык колдоп кетерин билем да кыргыз элин. Анан наржактар дагы көп бар да, мени тааныбаган айылдар дагы. Мен ошо 3 айыл тааныйт да, ол мени тааныгандардын деле көбү жок болуп калды. Азыркы жаш балдар ошо мен постоянно видео обращение менен чыгам, ошон үчүн таанышат. Так мен аларды тааныбайм. Наржакта дагы 7 айыл бар. Олорду да көбөрт эске туура келди. Bir жарым жылдай сүйлөгөндөн кийин анан башталды ал жактан, акырын болуп атып 50 миллион чогулду. Ону айтып атам го, ошол депутаттар берди, например, Улукбек Ормонов башында туруп берди. Анан мисалы нарындык эме Сахалинде тала түздө жүргөн балдар. Көбүнчө эле Россияда иштеп жүргөндөр берди. Келдибеков да берди. Алайдан Акматбек Келдибеков деген берди. Асанбек Төрөев деген берди. Кыскасы мындай көбүрөөк акча берген эсинде калат экен да, азырактар эсинде калбай калат экен. Еще мына Карабалтан депутаты ким эле? Азыгалиев берди. Кыскасы бар эле беришти да. Анан ошо менен анан кийин президент чакырып алып берди 30 миллион. Калганын бюджетке да кошуп берди. Ошентип атып 24 километр Кана мактана берсин эми өзгөн аянда. Кайсы депутаты өзүнүн айылына 24 километр асфальт кылдыра алыптыр? Чынбы? Кайсы депутат? Кылымда салынбаган жол. Ал жолду айтып атам го. Усуалиевден баштап биз арызданчыбыз. Бизден канча депутат чыккан? Кайсы депутат кыла алыптыр? Мен мактана турган акыбалым бар экен. Муну эч ким да иштарлар мүнөттө жок дейт, бирок элдин баары андай эмес да. Men 1% karşı olup jokko çıkargan hareket kılışı mümkün. 99% aytып turат da ошо биздин кубаныч деген абабыз, кубаныч деген бир тууганыбыз шылтоо болуп деп бул кылымдан кылымга кала турган сөз уже. Азыр эми айыл аралык жолдорду салалы деп дагыча жол. Азыр эми ону мен көтөргөн жок, элдер өзү көтөрдү. Кубаныч өздөрү эле кылып этерген мага ат чат берип турат. Кубаныч бирден торпобузду берели, мына жакта бүтүрүп коелу дейт. Boptur çoğutla dedim, hazır 112, 114 kişi. 5 milyon 100'e jetip kaldı. 5 milyon 100 ming'e. Bu paşta her biri 50 ming'den bergende yol otadı da, gördün mü? Daha 7 milyon'a götürürse 1 kilometre biter. Kalganda hem prezident kolda da bunda elde. Koldaş gerek. Bu millet. Oşanda özleri hareket kılıp atkan elde kolda olsa anda beyliktin türmesi bol kalat. Bunlar özlerine nalog salıp birbirine salıyor. En az degeni 20 ming kere öz degeni. Daha berilek 7 milyon 8 milyonga jetip kalsa gerek. Hem şonu dele gayra siz agaytıp buğaytıp көйтүп таста. Ошол мына жакшы экен деп 4-тө кирсең деле, 5-те кирсең деле WhatsApp'ta siz сүйлөп аткан болосуз да. Дагы иштеп атат. Эми адамдарга сүйлөйт экенбиз да, сүйлөсөң эле адамдарыбыз жакшы экен, колдойт экен, кыйналса да колдойт экен, ишибиз бүтүп калсын деп. Ошондой экен да. Эми ушул жерде деле алайлык Асан Төрөев дагы колдоду. Мына кем жакшы кишилер. Олос Асан Төрөевдин кыйналган тууганы жок дейсиң. Карап көрдү, нар жак бер жакты карап көрдү. Алайлыктар силер кыймылдабасыңар, ошо жалпакташ кыймылдап ошо жака берейин деди да. Hiç. Значит, алаяктар жини келип эми олар да кыймылдайт. Ушундай да. Эми жанагы молдалардын дагы немесин ишин алып алыпсыз да, жанагы зекет садакаларда. Молдалардын ишин дабын алгам мен уже. Калп айтпайын 10 жылдан көп болуп кетсе керек. Молдалар birinci tarımda hazır olsa moldalar kaçan çoğultasın diyecek. Benim moldalarım çatkeni, ben çoğultkanım menen her birini görsettiram. Kim kança son bergeninde. Çoğulağı birinci anı 8 sıra koyam birinci moldamaya kança çoğulat desem 20 ming dedi. Ben çoğult verdim ona beni caman görüştü olur birinci. Oyladım ne kılarken bu ne kılarken hem çoğultu aldım. Maga 465 ming çoğuldu bayağı. 20 ming çoğulat degen yerden. 465 ming çoğuldu. Kayra şu molda keme jönettim de buneke. Bundan alınızda 2 molda var bizde. 2 ayın 2 molda sonra. Şoğa özün öründe olanardı algıla, meşittin erdi alayağını algıla. Kalganını şu teriştirip durup kembagal übülelerge mal alıp verile dep. Mal alıp vergenderizin hazır şu maldara 6-7 olup kettirmiş. Gördün mü? Birinci alıp vergenderiz. Hazır emi kim de hazır davuşan çoğultu da bari sen hiç unutmayın bizde yok da koyuşattı hem bırak
Жашы болгондон кийин болуп турат да баары муктаж кишилер болот, орукчан болот. Азырда чогултуп атышты. Бир жерге чогултам. Чогултуп анан айылдан ошо молдосуна жөнөтөм акчаны. Бирок молдого жөнөткөнүмдө эл көрүп турат да жаман жери. Бул жерде точно көрүнүп турат. 500 миң жөнөттү эле кубаныч. 150 миңин жебейсиңби, 400 миңди бизге бербейсиңби дейт да. Молдон да жедире койбойт да ушул. Молдобуз жакшы киши өзү. Честный киши. Мына азырдагы Куданын куттуу күнү үйүңүзгө акча керек, ушундай жардамга муктажмын деп эл келет экен да, ушуларды кабыл аласыз. Анан эмне кылам? Эмне кылам? Мен да өзүмчө мамлекетмин да. Өзүмчө мамлекеттик орган сыяктуу. Мен возрастым ошондой, колуман келгенде айтып, түшүндүрүп, өздөрүн тартып, кайерлик болсо ошо жердеги элдерге кайрылып, алардын намысына тийип, жаман көрүнүп, жакшы көрүнүп, бирок акча жыйналып атат көпчүлүгүнө. Ошону тартып берип атам. Анан 1 сомдон дегеними сен жеп коесуң деп бербей коюшту, мейли. Бирок баары качандыр бир кезде бул 1 сомдон деген идея бул жөн кайрымдуулук эмес, бул идеология болчу. Адда оңго жол деп атат го. Озекини коюш керек. Бул заман ушундай рыночный заман. Ар кандай нерсе акча менен гана бүтөт. Акчаң кеткен ишти таштабайсың биринчиденчи. Атак бай айтып атпаймынбы? Мындай озеки лозунг менен кошулабыз дейт да. Ошол ар бир партияга кошулганда өзү акча менен кошулуш керек эле. Жалын эле любой каалабаган деле кошуп алышат да. Жок, взносу болуш керек ошол партиянын ишине чындап. Азыр кошулуу деген эмне? Акчалай кошулуу. Мээнет менен кошулуу. Эмгек, акча эмгектин аркасы. Бул 1 сом деген ошондой 1 сом десем бүт 7 миллион эл тең кошулат экен дедим эле. Жеп коесуң, байып кетесиң деп кызганып атышат да. Атак. Сиз мындай неме дагы физически да жетишпедиңиз да? Физически жетишпей, анан мен деле мынтип чакылдап турган менен видеого чыгып атканда өзүм мынтип кармап чыгамда, атак мен ооруйм да. Мен муну кыла албайм, бирок бир жаштар ушуну аткарса жакшы болот эле. Керек болсо, мына Кыргызда аябай таанымал жакшы жигиттер бар, элдер ишенген. Ошолор аткарса, эч кандай депутаттыктын кереги жок болчу. Аннык депутаттын иши ушу болчу да. Анткени бул айтып атам го, бул мен билем, качандыр бир күнү ишке ашат. Жакынкы эле аралыкта ашат. Ошо кичине энергичный балдар болсо, мына соц баракчылар жакшы билген. Бул 30-40 миллион акча түшүп турат. Бизде жакырчылык калбай калат анда. Муктаждар калбай калат. Орушандардын шыпа боло турганына шыпа болуп, ажалы жетпегенде. Алар деле керектүү сумманы алып турат да. Болгону 1 сом деген сөз эми эң кедей киши катышсын деген бол. Катардан эч ким калбасын деген. Ата кээ бири 10 сом менен кошула берет. Кээ бири калса күнүгө 20 сомдон аныс деле берип атпай көрүм. Бирок бир жерде болгон себеби керектүүсүн берет экенсиң да. Анан кийин кээ бирге акча чогултканча өлүп калып атпайбы? Бул заранее запас болуш керек экен да. Резко оперативный, ден соолукка караганда оперативный иштебесе болбойт экен да. Ошондой фонд болуш керек экен. Ооруганда эле сразу кайрылып, убактысын өткөрө койбой, женеттүү жерге жөнөтүп, келечекте өзүбүздө ушул иштерди кылганга дагы бир мындай чоң иштерди жалпы элибизде мойнунга алыш керек экен да. Мамлекет эле кыл деп отура бергенде болбойт. Мына сиз кайрымдуулук жасагандан бир ырахат аласыз да? Албетте, алар кандай сөздөрдө угасын. Кандай ыраазы болушат. Кайрымдуулук кылбагандар билбейт, Ушуну кандай ырахаттагандай, ушуну айтып койсоңуз. Ошол, например, сүйүнүп атканда кандай сүйүнөсүң? Алар сага айта турган сөзүн жеткире алышпайт да жада калса. Анан сырткары биз дагы миллион атеист болуп чоңойгондо деле акыреттен кичине бир нерсени үмүт этип атабыз да. Ушундай жакшы иштерим үчүн Кудай таала. Мен тозокту баня көпчөмдө барганда, парда отурганда ошо жерде тозокту элестетем да. Ол жерде мынандай ысык болсо керек деп анан тоба кылдым деп эми колубуздан келгенди кылып атабыз да. Кыскасы адамдардын бала чакасынан айыгып келген кишинин тууган уругунун ыраазычылыгы. Жада калса айтып атпаймынбы? Баягы келгенден кийин 5 күндөн кийин өлүп калды дедим го. Ошо балдардын
Oşo Moskvadan uçurup gelgenimiz üçün rahmatını aytkan bolsa ölüp kaldı, onun rahmatını dile gereki jok ele. Oşolar dile rahmat aytып atpay. Bul rahmat, adamın razıçılığı bul ulu nerse. Men prosto ele men özgöçölüğüm oşol oğurup atkan kişinin orдуна özümü koyalam da. Ne olat ele? Anan şunday işlerdi kılsa men Kuday taalam bala çakamı saktayı or sırkodan, neverelerimi saktayı, tuğanlarımı saktayı degen niyetde.